Шаршен Терметчиковтун атын алып жүргөн Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрынын уюшулганына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Бул аралыкта театрдын имараты жок болгондугуна байланыштуу көчмө театр аталып, өнөрүн элге тартуулап келишкен. Былтыркы жылдын июль айларында президенттин колдоосу менен Октябрь кинотеатры Чүй театрынын карамагына өтүп, оңдоп түзөө иштери башталган. Бүгүн театрдын салтанаттуу ачылыш аземи жана жаңы спектаклдин премьерасы болуп өттү. Былтыр июнь айында берилди эле, июньдан баштап ушу өзүбүз артисттер, жалпы Чүй театрынын эмгек жамааты чогулуп кичине ак тапшырдоодон өткөрдүк. Мамлекетибиз болсо 18 миллионго жакын каражат бөлүп берген. Ошого биз кинотеатрдын сахнасын, театрдын сахнасындай кылдык. Ага көшөгө тиктирдик, светтерди койдурдук, үн көтөргүч аппаратураларды койдуруп, ошентип бүгүнкү күнү мынакей 27 февраль күнү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» деген чыгармасы менен бүгүн ачып атабыз. Театрдын ачылышына Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, коомдук ишмерлер жана маданият өкүлдөрү келип катышты. Жаңы театрдын имараты чыгармачылык бийиктиктерди багындырууга жаңы дем, жаңы күч кубат берсин. Театрга чоң ийгиликтерди каалайбыз, деди Жапаров өз сөзүндө. Байсалдуу жолду басып өткөн театр көптөгөн спектакльдерди элдин назарына коюп, нечен залкар таланттарды тарбиялаган жана жалпы журттун жан дүйнөсүн байытууга зор салымын кошкон. Азырда мына штатында 40-тан ашык адам иштейт экен. Бүгүнкү атайын министрлер кабинети келгенден кийин сахнасындагы татнакай мындан ары жаңы орг техникалар менен лазерный шоу кыла тургандай мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтип берүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө чыдамсыздык менен күткөн артисттердин кубанычында чек жок. Башкы каармандын образын жараткан Бекназар Анарбаев театрда эмгектенгенине 5 жылга жакындап калды. Ал жогорку окуу жайда аяктары менен аталган театрдын шарты жок болгондугуна карабастан тандап алган. Бул аралыкта көптөгөн ролдорду жаратып, бүгүн болсо Чыңгыз Айтматовдун каарманы Султанмураттын образында. Чынында бул мындай элестетип көргөн эмесмин мурунчу. Биз негизи имараты жок, аябай көп жерге көчүп, анан жаанда тигиндей мындай болуп аябай көп жүрдүк. Анан чын муну ичтеги бир сезимди айтып бере албайм да азырчы. Жөн эле мындай башкача сезим болуп атат чындыгында. Образ деген Султанмурат Айтматовдун чыгармасында эрте келген жаза турналарды койдук. Чындыгында оор болду аябай. Спектакль залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» чыгармасынын негизинде даярдалган. Режиссеру Шамил Дыйканбаев. Нурзада Тынаалы кызы, Эсенбек Үсенов, ОТРК Чүй.